Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылынат. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдан мындай деген укканмын. Бир да адам бешиктелигинде сүйлөгөн эмес. Иса ибн Мариям алейхиссалам жана Журайштын шеригинен башка эч бир ымыркай маалында сүйлөгөн эмес. О Аллахтын элчиси, Журайштын шериги ким дешти? Журайш өзүнүн чиркөөсүнөн чыкпаган ибадаткөй адам эле. Анын ибадатканасынын астында бир малчы да бар эле. Ошол кыштакта жашаган бир бузуку аял малчынын алдына барып келип турчу. Бир күнү Журайштын энеси келип, "О Журайш" деп аны чакырды. Ал намаз окуп жаткан эле. Намазында энекеме жооп берсемби же намазымды улантсамбы деп ойлоду да намазын жогору койду. Кийин энеси аны экинчи жолу үнүн бийик көтөрүп чакырды. Ал дагы бир жолу энекемдиби же намазымдыбы деп ойлоду да намазын үстөн койду. Энекеси үчүнчү жолу чакырды. Ал ошол жолу да энекемдиби же намазымдыбы деп ойлоду да намазын жогору койду. Жооп бербегендигинен энеси: "О Журайч, бузук аялдын жүзүн көрмөйүнчө Аллах сенин жаныңды албасын" деди да кайрылып кетти. Күндөрдүн биринде баягы аялды баласы менен кошо падышанын алдына сүдүрөп келишти. "Кимден?" деп падыша сурады. "Журайштан" деди бузук аял. "Ибадаткананын ээсиби?" деди. "Ооба" деди аял. "Ибадатканасын талкалап, өзүн мага алып келгиле" деди падыша. Ибадатканасын чокморлор менен уруп жер менен жексен кылышты. Ал эми өзүн колун мойнуна кошуп аркан менен байлап алып кетишти. Аны бузук аялдардын алдынан алып өтүштү. Аларды көрүп жылмайды. Ал аялдар адамдар арасында ага карап турушат эле. "Бул аял эмне деп доо коюп жатат" деди падыша. "Эмне деп доо коюп жатат экен" деди Журайч. "Баласы сенден экенин доо кылып жатат" деди. "Сен ушундай деп жатасыңбы" деди аялга. "Ооба" деди аял. "Кайда ошол ымыркай" деди. "Тигине аялдын кучагында" дешти. Ошондо Журайч ага карап: "Сенин атаң ким?" деди. "Малчы" деп жооп берди ымыркай. Ошондо падыша: "Ибадатканаңды алтындан тургузуп берели" деди. "Жок" деди. "Күмүштөн салып берели" деди. "Жок" деди. "Эмнеден салып берели" деди падыша. "Мурун кандай болсо ошондой калыбына келтирип бергиле" деди. Ошондо падыша: "Бая эмне үчүн жылмайдың" деди. "Өзүң билген ишке менин энекемдин дубасы урду" деди жана болгон окуяны айтып берди. Айтылган окуя биздин үммөттө эмес, Бану Исраил коомунда болуп өткөн. Алардын шариятында намаз окуган адамга же намаз ичиндеги адам башкаларга сүйлөгөнгө уруксат берген. Биздин Ханафи мазхабта болсо, Ханафи мазхабынын улуу алымдарынын бири Ибн Абидин өзүнүн Раддул Мухтар китебинде нафил намаз учурунда ата-эне сүйлөсө, ата-энеге жооп берүү мүмкүн деп уруксат берген. Бул окуяда ата-эненин дубасы канчалык өткүр экени көрүнүп турат. Болбосо Журайч өзүнүн жашоосунда күнөө кылбаган, өмүрүн ибадат менен өткөргөн адам эле. Ал эми азыркы учурда ата-энесинин айтканын кылбаган, ата-энесинин сөзүн укпаган биздин мусулман бир туугандардын акыбети кандай болор экен?